Кош Төбө жергесинин айыл катары түптөлүп жашай баштаганыбызга 90дон ашык жыл болуптур. Ага чейин ата-бабаларыбыз мына келди өрөөнүнүн ар кайсы кокту колотторунда уруу болуп, ар кимиси өздөрү жашап келген жерлерине ээлик кылышып, мал багышып, азын оолак аштык айдашып тиричилик кылып келишкен. Ошол кезде түптөлгөн мына келди айылында азыраак түтүн эл болсо, андан бери бир кылымга жакын убакыт өтүп, Кош Төбө деген чоң айыл болуп, Кош Төбөлүктөр деген калдайган калың эл болдук. Иштин башталышы 2000-чи жылдарда башталып калган. Раматылык Сайлагай бир мага кол жазмасын берип, өмкөй ушуну бир мен тарыхка калтырайын, бир журналга, газетага берейин деп жүрдүм эле. Колдон келбей калды, көзүм көрбөй атат, кулагым деле жакшы болбой атат, карып калдым. Ушуну колдон келсе сен чыгарасың, сен жазбайсыңбы деп мага бердиле. Мен ал кезде андай деле түшүнүгүм жок. Просто компьютерге терип кетип барсың кол жазмасына кишинин. Берип койгондон кийин да бир 2 ай, 3 айдан кийин мен баардыгын баягы жазып багышын колуна берген. Андан кийин да бир кол жазма үйрөтпөй мага. Мен Кош Төбө айылынын санжырасын жазып аттым эле. Бул деле калып кетип атат деп. Мага киши баштап көзү көрүнгөндөрдү эле жазып коюптур. Андан кийин ошондон кийин мен немем козголуп кетти да. Анан ошондон баштап мен 2000ден баштап 2010го чейин майда чүйдө бирдемелерди жазып жүрүп, анан 2010дон баштап белсенип киришке баштадым. Ал кезде мындай күчтүү компьютерлер жок эле. Анан баштап алсам компьютерим бузулуп калат. Мен өзүм компьютерчик болбогондон кийин токтоп калып, антип жүргөнүн 2014төн баштап кайра киришип, мына немеден бери 21 жылдан баштап мен уже белсенип чыгарам деген ниет менен жүрүп топтоп биринчи санжыра жазып бир айылда биздин айылда 15 орон өкүлдөрү жашайт экен. Ошонун баардыгын түтүн баарсын бүгүнкү күнгө чейин туулган балдарды, негизи санжырада эркек балдарды эркектер деле жазып жүрүшпөйбү. Мен кыздарды кошуп жазууну туура көрдүм. Себеби андагы нерселер бар экен. Андан кийин жазып бүткөнү калганда дагы идея көтөрүлүп, аялдарды кошуп жаздым. Себеби үй бүлө башы бала чакасы менен кирип, ошо балдарды төрөп чоңойткон эне көмүскөдө калат экен да, эч нерсе билинбей калат экен. Аны да мен таблица жолу менен киргиздим. Ошондо биздин айылдагы почти бала чака немелердин баары 100% болсо эле 95-98%га чейин кирди. Бул жерде Оштон, Баткенден, Көлдөн келген, өзүбүздүн айылдан алган келиндер куда сөөгүбүздү тааныбай баратат экенбиз. Дагы бир нерсеси, аялдар жөнүндө эчтеке жазылбай, аталарын, чоң аталарын, жет атасын сүрүштүрөт экен, дагы энелери жөнүндө эч маалымат жок. Чоң энесинен өйдөткөн киши жок да, чоң энесинен ар жагын билишпейт. Кимдер тайекелери, кимдер немелери, ошонун баарысын ушундай идея менен жазып баштагам. Мына Эрлан менен былтыртан бери сүйлөшүп экөөбүз анан ушундай кылалы деген ниет менен жазып атабыз. Ишке ашып калса, ишке ашат буюрса. Ана китепте буюрса кайсы эмнелер кирип атат айыл боюнча кай? Санжырадан тышкарычы. Санжырадан тышкары бүт Кош Төбө айылынын тарыхы деп айтабызбы, энциклопедия катары кетип атат да. Бүт айылдагы айылда жашагандардын баарысы колхоз кезинен баштап биринчи тиги союзга чейинки, анан совет мезгили, андан кийин эгемендүүлүк, айылдагы баардык мекеме булардын баары жазылып атат.
колхоз кезинде кандай ийгиликтер болгон, ушунун баарысы эгер мындан да 5-10 жыл мурдараак жазылып башталса, аябаган чоң материалдар болмок экен. Азыр ошонун баарысын билгендердин көпчүлүгү өтүп кетип, дагы жакшы бирке колдон келишинче топтоп жагап калдык. Өмүрназар Бейшеев түзгөн Ата баба аманаты китебинде Актала районуна караштуу Коштөбө айылынын жашоочуларынын ата теги камтылган санжыра жана Коштөбө айылы тууралуу тарыхый маалыматтар берилди. Учурда технология ыкчам өнүгүп, адамзаты өткөл мезгилдин босогосунда турганда тарыхын, тегин билген муунду тарбиялоо бирден бир жоопкерчиликтүү иш. Ар бир эр жеткен азамат өз ата теги тууралуу билүүнү сөзсүз ойлонот. Аталган китептен жет атасы, энеси, уруусу жана туулган жери тууралуу кенен маалыматка ээ болот. Китеп тарыхын, тегин билгиси келген жердештерге жана жалпы окурман журтуна арналат. Эми санжыраны сайыз убагында баарыбызга белгилүү да, буга атайлап тыюу салбаган менен эске алынбай, жактырылбай эми мунду санжыра жасоо. Ошол мезгилде эч кимибиз чыгынып ата-энебизден, улуу муундардан эч бир маалымат алып калган эмес экенбиз дээрлик. Бир чанда бир кызык куйма улак, кызыккан кишилер гана айрым маалыматтарды сактап жүргөн экен. Анан ошолорду топтой баштадык. Анан Өмүрназардын өзүнүн атасы Бейшаба да куйма улак киши экен. Биздин өзүбүздүн, мисалы биздин Караке уруунун санжырасын, айрыкча ошо Каракенин бир уругу болгон 5 уурунун санжырасын толугу менен ошо киши өзүнүн угуп, агасы Сыдыков Эсенгулдан угуп, көкүрөгүндө сактап жүргөн экен. Биздин урукка болсо ошол негиз болду. Анан ар бир урукта ошого окшогон бир куйма улак адамдар сөзсүз болот экен. Китептин ичинде адеп баштаганда ошол жана Салih Агайдын басмачылык доордогу окуялар жөнүндө маалымат бар. Андан кийинки советтик түзүлүш маалындагы биздин айылда болуп өткөн окуялар жөнүндө маалымат бар. Ошол алгачкы совет мезгили келгендеки иштеген адамдар, ошо кезде билим алган билимдүү адамдары, чарбаны башкарган адамдар жөнүндө маалыматтар бар. Башкача доор келатат, технологиялык доор болуп атат. Анан ата тегин, өзүнүн кайдан чыкканын, кайдан келгенин адамдар мурунтадан биле жүрсө, мындан аркы өнүгүүсүнө бир жакшы өбөлгө болот деген максат менен ушул аракет кылган. Өмкөн арбагы ыраазы болсун. Биз дагы ошонун алдындагы өзүбүздүн парсыбызды аткарып, кошумчалап билгендерибизди дагы улам уулуна кол бут болуп, ушул китепти чыгарып коелу деген аракетте жүрөбүз. Китеп автор көзү өткөн соң жарык көрүп, окурманга жетип олтурат. Бул китеп жаралуу менен жоготуунун тогошуу символун эске салат. Анткени автор бул китептин чыгышын чечекейи чеч болуп күткөн болчу. Тилекке каршы эмгеги колго тийип бышкан кезде Өмүрназар Бейшеев арабыздан учуп кетти. Бул санжыра китеп тек гана уруулардын тизмеси же чиймеси эмес. Ал маркумдардын аманаты. Ал аманатты бизге Бейшеев Өмүрназар жеткирди. Ага атасы Бейше ата жеткирген. Бейше атага анын атасы таштап кеткен. Мындагы бабалар аманатынын бир өзөгүн Шералиев Салih Агай сактап келген. Ошентип булактан дайра, дайрадан деңиз жаралып, бабалардын кеби Кудайдын колдоосу, автордун эмгеги менен колубузда турат. Эл байлыгы деген ушул.
эми бул байлык озуп тозуп чаңда калбасын. Ар бир кош төбөлүктүн китеп текчесинде турсун. Керек болсо жаңыланып, жашарсын, толукталсын. Бул китеп байыркынын добушу болуп, келечектин жолу болуп, бир уч элди биримдикке тартып турсун. Бул эмгек аталар менен бабаларыбыздын кош төбө урпактарына таштап кеткен булак көзү, эмгеги, аманаты. Ал аманатты келечекке өткөрүп бериш жаңы муундун кызылдай милдети. Демек, унутпа, кыянат кылба, таштаба орто жолго. Аты ыйык аманатты. Жаштарыбыз үчүн, эл үчүн аябагандай сонун болду. Мына жерге аябагандай маанилүү китептер келди, мен билишимче. Ушунун баарысын жөн койбой окуп, эми мындан ары Гүлбарчындын жанын койбой, бир жерден кетирилбей, күнүгө библиотека качан ачылат деп келип турат болушубуз керек деген ойдомун. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Өзгөчө мынаны уюштуруп аткан жаштарга мына жерден баарысын жетектеп коштоп келген Кош төбөнүн балдарына рахмат. Ушу жердегилердин жаңы жылдары кут болсун. Советтик доордун ушу гүлдөп турган доорунда, бул 85-жылдары биздин мектепке 2 мугалим келди. Бирөөсү агайым Өмназаров экен, бирөөсү жеңем Алмагүл жеңем. Алар айтып отурса, алар келбей да калышмак экен. Башка жака иштеп калышмак экен. Бирок ушул бактыбызга жараша биздин мектепке келип калышканда, ушул мен көп ойлоном. Өмназаров айкем менен жеңем математика адиси болуп келбеген болсо кандай болмок эле деп. Ушу эгер ал экөө келбесе, менин балалыгымдын, биздин мектептин мындай бир тузу кем болуп калмак эле деп ойлойм да. Себеби алар эң күчтүү, эң эле биринчиси күчтүү адис болуп келишти. Экинчиден анан өздөрү көрсө, ойлоп көрсөм, 21 канча жаштагы эле жаштар, жаш адистер болгон экен дагы, өздөрү менен кошо бир жаштыкты, бир курч, бир өзгөчө нерсени бизге ала келди да мектепке. Биз ошолорун көрүп калдык. Алар башкача ыкмалары менен, башкача мүнөз кыялдары менен, баягы расмий мугалим анан окуучу деген нерсени четке кагып, окуучуларга башкача аралаша алгандары менен, бала менен бала болгон аркылуу ушу окуучулардын достугуна аралашып, сүйүүсүнө чейин кирип кеткен ушу өзгөчө жан дүйнөсү менен бизди кооздоду да. Өзгөчө ушул Өмназаров айкем ал өзүнүн жана айтканымдай бир көп эскермебиз тузу кем болуп калар эле эгер келбесе. Өмүрназар агай жана өрнөктүү өмүр. Өмүрназар Бейшеев 1957 жылы 1 январда Коштөбөдө төрөлүп, 1 май орто мектебин аяктаган. 1975 жылы Нарын шаарындагы номер 3 кесиптик техникалык училищаны бүтүргөн. 1975-1977 жылдары Советтик армияда кызмат өтөгөн. 1979 жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин механика математика факультетине тапшырып, 1984 жылы бүтүргөн. 1984-1985 окуу жылында Актала районундагы Жаңы Тилек орто мектебинде математика мугалими болуп иштөө менен педагогикалык эмгек жолу башталган. 1985 жылы август айында өзү туулуп өскөн Коштөбө айылындагы 1 май орто мектебине мугалим болуп которулган. 1985-87 жылдын августуна чейин математика мугалими болуп иштеп, 1987 окуу жылында информатика сабагы предмет катары окутула баштаганда информатикага переквалификациядан өтүп, 1992 жылдын сентябрына чейин иштеп, андан кийин окуу бөлүмүнүн башчысы болгон. 1995-96 окуу жылынын башынан 2001 жылдын апрель айына чейин
Эргеш Мейманов атындагы орто мектебинин директору болуп иштеген. 2019 жылдан баштап ардактуу эс алууга чыгып, кийин 2024 жылы Жергетал айылындагы Итикул Молдобаев атындагы орто мектебине чакырылып, өмүрүнүн соңуна чейин математика мугалими болуп иштеди. Билим берүүнүн отличниги төш белгисинин ээси. 1989-2012 жылдары Коштөбө айылдык кеңешинин бардык чакырылышынын депутаты. 2009-2012 жылдары Коштөбө айылдык кеңешинин төрагасы кызматтарын аркалаган. Өмүрлүк жолдошу, эле картуунун отличниги, математика мугалими Бекболотова Алмагүл эжеке менен 2 уул 2 кызын татыктуу тарбиялап, турмуш жолуна салып, жогорку билим берип өстүрүштү. Өзгөчө адам эле. Сүйлөгөнү орундуу, баскан турганы салмактуу. Балдардын тарбиясы да аябай жакшынакай тарбиялап, ушунда мен улуу кызымдын жолдошу өмүрлүк. 19 жылдан бери Куда сөөп беретамызбы, Кудайдан кийин Куда дегендей бирибизди ушунчалык курдаштай көрчүмүн мен. Анан эми ушундай оору, ушундай ажал алып кетти. Барыбыз ушунчалык кайгымын болуп турабыз азыр. 1,5 жыл кантип ушу батер өтүп кеткенде мени тутабыз. Бирок ушу Кудайымдын көп эл үчүн кылган эмгегин да билебиз. Өзү школдо жакшы тарбиячы болуп ошондон окуган балдардын тарбиялагандарынан ушу адамдын кандай экенин билсе болот да. Ушу өзгөчө ушу менин 3 кудам бар, ушу 3 кудамдан мындай мага өзүбүз жашташта болуп кетебиз. Анан өзгөчө мамилебиз. Багы Куда өзүнчө сый, өзүнчө курбу, өзүнчө сыяктуу аябай жакын болчубуз. Бирибизди сагынышып, өзү дагы оор салмактуу сүйлөп, шашпай сүйлөөр эле, шашпай жүрөөр эле. Куда эмне мынча шашасың, шашпай жүрбөйсүзбү деп ушинтип бир нерселерди айтып, тамашалап көйгөйлөшүп ушундай айтчу эле. Эмне кылабыз эми, айла жок. Ошо 18 жыл чай ичип жүрдүк. Сен мен деп мындай үнүбүздү да катуураак чыгарып ушундай болгон жок да. 2 жолу 3 жолу чет мамлекетке барып келдик чогусу менен. Анда да сонун күндөрдү өткөрдүк. Ошо адам өлбөйт экен да, ошо адамды көргөн кишилер эскерип турса, момундай эскерүү китептерин, эскерүү кечелерин жасап турса, бала чака чогулганда ошол киши жөнүндө сүйлөшүп турса, ал киши өлбөйт деп ойлойм. Куда ошо биздин арабызда жүргөндөй эле сезебиз. Кээде жоктойсуң, айла жок. Бирок ар бир сөзү, ар бир эмеси кулагыбызда турат азыр. Ар бир кыймыл аракети көз алдыбызда турат ушундайынан. Эскеребиз. Өзүнүн бир жакшы айткан сөзү бар эле. Башыбыз, төл башым силер майлуу, сүттүү болдуңар. Силердин арка менен калган кудаларыбыз да ушундай майлуу, сүттүү кудалар болду деп. Кудалардын баардыгы менен ушундай жакшы мамиледебиз, жакшы сыйдабыз. 2 кызынын кудасы, 2 уулунун кудасы, анан тең чачоо болуп эле, ортобузда бир 3төн жаш өйдө, 3төн жаш ылдый болуп эле, тең туш катары, сырдаш катары ушундай жакшы кудалардан болуп жүрөбүз. Кудагый экөө төп келген жубайлардан баягы ушундай кудагыйым бири-бирин кошумчалап, коштоп, бири-бирине болгон сыйлары бир өзгөчө эле да. Анан экөө тең мугалим болгон үчүн балдардын да тарбиясы зор десем болот. Балдардын баардыгы да жакшынакай эме кылып атат, баардыгы жетишип, баардыгынын окуу жайды бүтүп, ар биринин жакшынакай жумуштары бар. Кудай буйрса, ошол эми тилээрибиз ушу балдарыбыз эле, балдарыбыздын келечеги кең болсун. Ушулар жамандыкты көрбөсүн. Атаң өлгөн, атаң өлсө өлсүн, атаңды көрүргөн өлбөсүн деген сөздүн маанисин жакында ошол мен атам каза болгондон кийин түшүнүп, даже кыскасы атам жөнүндө атамды көргөн кишилер сүйлөп берсе, ошондон бир жакшы кубат алган, ошондон бир жакшы таасир алган учурду жашап атабыз.
Атам чын эле мындай мага көп жактан идеал болчу. Чындыгында атамдын баягыдай туугандары менен катышы, кайын журту менен, куда сөөгү менен катышы деген ар бир баягы баскан турганы сүйлөгөнү бизге үлгү болчу. Атам буюрса бардык балдарын ордуларына коюп, үйлөп, жайлап кыздарын турмушка берип, окутуп, чокутуп, бардыгыбызды турмуш жолуна аттандырып, жакшы өздөрүнө куда сөөктөрдү күтүп, сыйлашып, кыскасы үлгүлүү эч баягыдай өкүнбөгүдөй эле жашап өттү деп ойлойм. Эми баягы армансыз жашоо деген болбойт экен, дагы бир аз баягыдай өмүр узунураак болгондо мындан дагы жакшы жакшылыктарды көрөт эле. Анан жараткан маңдайга жазган ушул экен, буюрса буга чейинкиси дагы жаман эмес. Анан биз эми балдары буюрса атамдын атын баягыдай булгабай, буюрса атамдын тарбиясы менен келатабыз. Атабыз биздин бардыгыбызды окутуп, чокутуп, ордубузга коюп, билимди бердирип, үйлөндүрүп, жайландырып, бардыгыбызды ордубузга койду. Атама биз балдары, биз бардыгыбыз ыраазыбыз. Бизге ушундай баягыдай татыктуу тарбияны берип, жашоого, турмушка аралаштырып, уядан учурганына. Өмүрназар агайдын бизге калтырган баалуу мурасы, жасаган эмгеги үчүн жердештер ыраазыбыз.